Маалыматтар боюнча Кыргызстандын калкы 2020 жылында 6,5 миллионду түзөт. Алардын ичинен 1,5 миллиондон ашык киши жаштарга кирет жана толук кандуу шайлоочу катары кабыл алынат. Бирок тилекке каршы калктын дал ушул катмары шайлоого активдүү катышпайт. Бул себептен Борбордук шайлоо комиссиясы жаштарды шайлоого кызыктыруу максатында жыл сайын ар кандай иш-чараларды өткөрөт. Боршайком Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасы жана Германия өкмөтүнүн колдоосу менен Жаштар лабораториясы шайла аттуу атайын конкурс уюштурду. Анда жаштарды шайлоо боюнча маалыматтандырууга жана тандоого катышууга үгүттөө иштери жүрүүдө. В рамках этой лаборатории Бул лабораториянын алкагында жаштар ар кандай маалыматтык продукттарды жаратышты. Алардын жардамы менен өзүнүн теңтуштарына жана жалпы шайлоочуларга шайлоого катышуунун маанилүүлүгүн жана келечекти тандагандыгын айтып бере алышты. Жаштар лабораториясынын онлайн тренингинде 18 жаштан 35 жашка чейинки 44 конкурсант катыша алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар өздөрүнүн шайлоочу катары укуктары менен жана өз продукциясынын өнүктүрүү боюнча маалымат ала алышты. молодежи было очень интересно изучать. Жаштар тренингке кызыгуу менен катышты, анткени биз шайлоонун тарыхы жөнүндө айтып берип, тандоолор кантип пайда болгонун айтып бердик. Катышуучулар абдан кызыгып, суроолорду вебинар бүткөндө дагы берип жатышты. Теоретикалык бөлүктөн кийин катышуучулар практикага өтүштү. Анда 30 конкурсанттар өз долбоорлоруна тема тандай алышты. Бул долбоорлор уюштуруучулар тарабынан каржыланды. Даяр медиа продукттарды социалдык тармактарга жайгаштырып, колдогусу келген жарандардын көңүлүнө берилди. Биз таза шайлоо өткөрүүгө жаштар өз кызыктарбыз. Бул биздин келечектеги өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, келечекте жаштардын келечектеги муундун тагдырын чече турган күн. Бул жөнөкөй күн эмес. 2020 жыл 4 октябрь. Бул биздин ошо мамлекеттин келечекте кадамдарын, анан ошондой эле келечекте мамлекет кызматкерлеринин тагдырын чече турган күн. Конкурстун 5 жеңүүчүсүн социалдык тармактагы добуш берүү аркылуу аныкташты. Аларга акчалай байге берилди. Ал эми катышуучулардын медиа продукттары Кыргызстандын жалпы 1 миллиондон ашык аудиторияны камтыды.